Бишкекте элиталык эски азыктарды саткан корзинка гастрономиясы жабылды. УКМК мөөнөтү өтүп кеткен элиталык азыктарды чет өлкөлөрдөн алып келип саткан кылмыштуу чийимдин бетин ачты. Анда Бишкекте 10 жыл мурун ачылган корзинка гастромаркети соңку 5-6 жылдан бери эскирген азыктарды четтен алып кирип сатып келгени аныкталган. Бул иш боюнча дүкөндөр тармагынын кожоюну менен жетекчиси кармалып, тергөө абагына киргизилди. Анда дүкөн ээси чет элдиктер менен келишип алып, мөөнөтү өтүп кетип, жок кылынчу азыктарды арзан баада сатып алып, башка жүк менен кошо чек арадан өткөрүп, этикеткаларын алмаштырып, жаңы импорттук товар катары сатыкка чыгарып жүргөнү көрсөтүлгөн. Ал азык-түлүк Италиядан чыккан быштак, эжигей, соус, деңиз азыктары, деликатес жана өсүмдүк майынан турат. Бул азыктар базарларда, кафе, ресторандарда да сатылып турган. Бишкектин Жукеев-Пудовкин, Набережная жана Интергелпо даректеринде жайгашкан корзинка дүкөндөрүнүн тинтүү учурунда мөөнөтү эскирген азыктардын ири партиясы, сактоо мөөнөтүн кайра басчу лаборатория, оргтехника, жасалма этикеткалар жана товарлардын дүңүнөн сатылганын көргөзгөн документтер табылган. Корзинка дүкөндөрү жабылып, эшиктерине мөөр басылды. УКМК бул жашыруун чийимдин башка катышуучулары жана калкулоочулары изделип жатканын, мындан сырткары салык текшерүүсү дайындалганын кабарлады.